Жалал Абад облусунун Аксы районунда каза болгон 32 жаштагы келиндин жакындары акыйкатты издеп УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылышты. Сереп медиа маалымат агенттиги маркум келиндин агасы менен байланышканыбызда бир тууганынын өлүмүнүн себебин билгиси келип жатканын айтты. Карындашымдын бир кыз 2 уулу бар. Эң кичүүсү 10 айлык. 4-ноябрда ата-энеме анын ооруканада экенин айтышкан. Ал учурда мен өлкөдө эмес болчумун. Күйөө балабыз асынып алганын айтып жатат. Бирок биз тараптан асынып алганын эч ким көргөн эмес. Каза болгонун билгибиз келет. 4-ноябрь күнү эртең мененки саат 7-8-дерде каза болуптур. Ата-энебизге саат 9-да айтыптыр. Ошол эле күнү кечки саат 4-5-терде жерге берип жатат. Нес абалда барган ата-энем жана атамдын агасына ошол жерде доом жок деген кагазга кол койдуруп алышкан экен. Каза болгонго чейин 2 ай үйүбүздө болчу. Мен ал менен жашабайм деп жубайыма айткан экен. Аны биз уккан эмеспиз. Жалдырап жарашалы деп келгенде колуна тапшырганбыз. Бир жуманын ичинде эле ушундай окуя болуп жатат. Жууган адам денесинде так бар экенин айтты. Биз УКМК төрагасына кайрылып, ишти акыйкат карап берүүсүн суранабыз, деди ал. Жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттары келиндин жолдошу милиция кызматкери экенин жазышты. Бул боюнча Жалал Абад ОИБке кайрылганыбызда төмөнкүлөрдү айтышты. 4-ноябрь күнү таңкы саат 7:45 чамасында Аксыр ИИБтин нөөмөт бөлүмүнө 1990 туулган жаран кайрылган. Анда ошол эле күнү 1993 туулган аялы өздөрү жашап жаткан үйүнүн коросундагы турникке асынып алганын билдирген. Окуя болгон жерден маркумдун асынган жиби жана катаандык резина бут кийими табылган. Ал эми окуя боюнча каза болгон келиндин ата-энеси жана жакын туугандары эч кимге арыздоосу жок экендигин билдиришип, соттук медициналык экспертизадан өткөрүүдөн баш тартышып, текшерүү иштерин токтотууну суранышып, атайын акты толтурулган. Бүгүнкү күндө Аксы райондук прокуратурасы тарабынан текшерүү иштери жүргүзүлүүдө дешти.